Арабасын ару кыргызым, бар болуңуздар. Бүгүнкү биздин жашообуз эртеңки жумук, ал эми байыркы жумук, бүгүнкү чындык. Бир кездерде адамга купуя сыр болуп келген, кылымдарды карыткан сырлардын баардыгы бүгүнкү күндө ачылдыбы, же ачыла элекпи? Же дагы көпкө чейин ачылбай турган улуу сырлар барбы? Деги эле адамзат пайда болгондон баштап көкүрөгүнө катылган, ташка катылган, адамдын жан дүйнөсүнө катылган, ааламга катылган сырлардын баардыгы ошол убагындагы адамдарга жетип келдиби? Бир кездерде көп купуя сырлардын баардыгы саналуу гана адамдарга же касталарга берилип, ошол сыр боюнча катылып, карапайым адамдарга ошол сырлар жетпей келген. Мындай сырлар Индияда да болгон, Египетте да болгон, Италиядагы жана улуу данышман, олуя адамдар ошо бийликтин деңгээлиндеги гана адамдарга купуя сырларды айтып, ал эми карапайым адамдарга көп сырлар жетпей келген. Бул тарыхта болгон окуялар. Ал эми акыркы күндөрдө ааламдан алган илимий дейбизби, аян түрүндө дейбизби, деги эле маалыматтар дейбизби, дүйнө жүзүндө көп каптап кетти. Ошол эле Россияда, Америкада, Японияда, жердин кайсы булуң бурчунда болбосун, ушу сырдуу дүйнө, буга чейин белгисиз болуп келген купуя сырлардын баардыгы кагаз бетине түшүрүлүп, интернет аркылуу элибизге тартуулап келет. Ошондой китептин бири Купуя сыр. Орусчасы секрет. Бул китептин автору Ронда Берин. Мына бул кыргызчага которулуптур. Кыргызчага которулуп, ушул жана купуя сырлардын баардыгы элибизге жетип атабы, жетпей атабы? Кыргыз тилинде ушул сырлар элге жетип атабы, жетпей атабы деген ой менен ушул китепти которгон аксакалыбыз бизде бүгүн мейманда. Анда эмесе бүгүнкү мейманыбыз Кеңешбек Дыйканбаев деген Аксыдан келген аксакал агабыз. Бар болуңуз ама, кош келипсиз. Мына бул ушул китепти орусчадан кыргызчага которууга эмне түрткү болду? Рахмат. Орусчадан кыргызчага которуу түрткү болгону, мен албетте муну орусчасын окуган болчумун, орусча болчу чыкканда которулуп. Анан Москвада иштеген Алмаз деген уулум бар. Эле ошол учурда ошол жакта иштеп аткан. Анан ал да муну окуган экен, анан окуп көрүп, анан ал өзүнүн көңүлүнө туура келип калсак да, керек да, ошо элге керектүү экен деп анан телефон чалып, ата ушуну кыргызчага которуп көрбөйсүзбү деди. Мен макул дедим, ойлонбой туруп эле макул дедим. Ага чейин мен котормочу деле уштаган эмесмин. Анан мага которуу үчүн дагы ушундай шарт болуп калганы, менин бир тууган акемен калган Юдахиндин 51.000 сөздүк бар эле. Ошого ишендим да. Анан ошо менен аракет кылдым. Мындай карасам, бул биздин айрыкча кыргыз эли үчүн ошол учурда болуп, азыр үчүн качан болбосун өтө керектүү маалыматтар бар экен да. Анан аны билген адам, окуган адам чындыгында өзүн өзү өзгөртүп алыш мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Кандайча? Бардык идеялар ой менен гана жаралат. Ой менен жаралып, кийин материалдашып кете берет. Ошол үчүн адамдар ойду кандай кылып пайдаланыш керек? Аны кандай кылып ааламга жөнөтүш керек? Анан ааламдан ал ой кандай болуп материалдашып анан келет? Эми ойду жөнөтүүнү, ойду кандай пайдалануу боюнча ушул китептен толук маалымат алса болот да. Себеби биз оюбузду андай пайдалана билген эмеспиз да. Тим эле ойго бир келсе белди ошончо эсибизде жок. Кыргызча. Бизге бир нерсеге жетиш үчүн ойду кандай ойлонуш керектигинин бардыгы ушул китепте бар экен да. Анан
Бул китептин эң пайдалуу жери бир эле тармак эмес да. Ден соолукка болобу? Бирөө менен мамиле түзүшкө болобу? Бир ушул кызда иштеп аткан кызматынан жогору жакка көтөрүлгүсү келеби? Там сатып алгысы келеби? Машина сатып алгысы? Эмнени кааласа ошого жетүү мүмкүнчүлүгү ой аркылуу мына ушул китепте чагылдырылып берилген. Биз ошону билген эмеспиз. Сырдын ачылышы мына ошондо келип турат да. Мына ошолордун бардыгын ушул китепте баягы өзү да купуя сыр деп турат. Буга чейин ал купуя эч кимге айтылган эмес. Мен айттымбы, жанагы кээ бир гана адамдар билген, мына Платон, Шекспир, Бетховен баягы биздин композитор, Эйнштейн, Эмерсон, ушул окшогон адамдар бул сырды билишкен. Анан аны ушу көп элге чыгарууга, пайдаланууга өздөрү мындай көп дагы көңүл бөлбөй же болбосо кыскангандай болуп өзүбүз деле болсун дегенде бул жүргөндөн анан азыркы мына китептин автору Ронда Берин деген аял Австралияда жашап туруп, анан кийин Америкага келишип, ага чейин ал адамдар менен да таанып неметишип жүрсө керек, бирок ошолорду бардыгын акырында барына жолугуп отуруп, анан эмне үчүн биз эле билишибиз керек ушу аз эле да. Мына дүйнө жүзүнө таратпайлыбы, элдин бардыгы эле бактылуу болсо, жетишкен болсо болбойбу деп отуруп, бар макул кылгандан кийин анан кино тасма чыгарышып, аны элге жаратып, анан баягы элге тарай баштап, кино тасманы көрүп дегенде мындай болгондон кийин эле, анан кийин баягы адамдар ушундай бир ооруунан айыгып кеткендер, кыйын мындай абалдан чыгып кеткендер, анан жок жеринен бир байлыкка ээ болуп калган, ушул окшогон өздөрү адамдар уже окугандан кийин ыраазычылыгын билдирип, уже кат менен буларга жөнөтө баштайт. Бул ой менен ошол нерселердин баарын программалаштыруу. Мен бул китеп менен мен да окуп чыктым. Сиз котормочу болбосоңуз дагы өтө жөнөкөй, адамдын бардыгына түшүнүктүү которулган экен. Бул жагынан мен сизге мындай жакшы деген баа коет элем дегендейчи. Бул биринчиси. Экинчиден, бул жерде айтылганда деги ойдун бардык нерсенин ааламды ой менен жаратабыз деген кеп бар. Адам өзүн гана жаратпасан, ааламдагы болуучу нерсени дагы адам ой менен жаратат деп бир окумуштуунун айтканы бар экен да. Илгери айтыптыр. Өзүңөрдүн оюңардан корккула дейт. Кокус ал аткарылып калат дейт. Бул баягы материалдаштыруу боюнча. Анан ушул жерде жанагы сиз айткан ойлордун бардыгын көбүнчө булар системага салган сыяктуу да. Кыргыз дагы ойлонгон да. Кыргыз да ойлонуп, анан бирдеме жасап, бирок биздики сиз айткандай ой келди, аны аткардык же аткарбадык, анан ошондой болуп калат. Бул жерде ошол мындайча айтканда системага салганда мындай. Ошондой деп түшүндүм да. Бу оорулар боюнча дагы деп атат. Бардык жерде негизи мен түшүнүгүм боюнча ой экен да, Ой. Ошондо кандай, маселен кандай нерселер бар ошол жерде ой менен айтылган же программага салынган? Ой менен бардык нерсеге жетүүгө болот экен. Ой менен адам өзүн өзү айыктырып алышка да болот. Жакшы ой менен анан ыраазычылыкты ааламга көбүрөөк жөнөтүш керек. Бар нерсеге баягы кыргыздар айтат го, топук кыл деп. Ошол топук кылуу өтө чоң нерсе экен. Кичине нерсең бар болсо да, Кудай, ыраазымын, мен ушуга ээмин. Анан эми жардам берсең мындан да жакшыраак болсо болот эле, баягына деле ыраазымын деп ыраазычылыкты билдирген сайын баягы адам өзүнөн өзү оңолой берет. Анан баягы адам ой менен өзүн, мүнөзүн, анан мамилесин таптакыр өзгөртүп койсо болот экен өзүн өзү. Анан баягы адамды баягы коңшулары, жолчулары мисалы үчүн билет да, мисалы үчүн бирөө деп коелу. Анан анын өзгөрүлгөнүн тигил жака байкалып калат экен. Ал бул башкача болуп калды, тапкыр өзгөрүп кетти го. Бул мындай эмес эле го. Анан кийин таң калып атат. Чындыгында ал ой менен гана ошол нерсеге жетип атат. Бул адам болуп жаралгандан кийин бардыгына тиешелүү нерсе. Ойду кандай чыгарасың? Жаман ой чыгарсаң, кайра ал жаман ойлор тартуу. Себеби адам өзү бул жаратылуудагы эң күчтүү магнит бул адам экен.
Эмнени кааласа ошону тартып ала берет экен. Окшоштукту тартат деген бар да. Вот. Анан бир жаман ойго келип алып эле ошону ойлой берсең, андан жаманы кайра келе берип эле, анан өзүңөн эметип коет. Эгер жакшы ой менен жүрсөң, бирөөгө жакшы мамиле жасасаң, жок дегенде көчөдө баратканда таанышың деле эмес. Жылмайып коюп кетсең, ошол адам кичине жакшынакай келип калат өзүнүн ордуначы. Ошондой эле да баардыгы ушу анан мамиле. Адамга америкалык жана Дейл Карнеги деген. Бул именно ушул адамдын бая жүрүм турум мамиле боюнчагы психолог ошондой киши болгон да. Анан ошону айткан бир сөзү бар да. Сен сындаба. Бирөөдү сындаба дейт да. Жамандаба. Анан даттанба. Дагы бирөө бар. Мына ушул эле нерсе. Баягы өзүңөн өзүң баягы бир адамды сындап, тигиндей мындай кылыштын ордуна эгер мисалы үчүн жаман болууда өзүңөн, жакшы болууда өзүңөн деген кыргызча сөз бар. Душманыңы дос кылып алсаң болот, досуңу душман кылып алсаң болот. Ошол мамилең аркылуу болот. Мисалы үчүн сен жамандап, жаман көрүп, ушинтип жүргөн адамга сен жакшы мамиле кылып, жакшы сүйлөп, анан кийин кээ бир жерде мүмкүнчүлүк болсо ага бир жакшылык иштерди жасап коюп неметсең, ал баягы өзүнүн оюнан кайтып, кайра ушунчалык сага жакындап калганын билбей калат экен. Же тескерисинче. Туура. Ошондон эң негизгиси адам ушул оюн кандай кылып башкаруу керек. Эмнени кааласаң деп жазылат бул китепте. Бир эмес, бу жерде бир 24 автордун сөздөрү бар да, бардыгы ошонун эмес. Эмнени кааласаң, ошого жете аласың. Эмнени кааласаң. Ал өзүңүн эркиң. Үйлүү болом дейсиңби? Машина аламын дейсиңби? Мына жаштар мисалы үчүн бир өзүн каалаган бирөөнө жеткизи келеби? Бир жакшы адам менен болуп калса, ошо менен таанышкысы келеби, ошого мамиле түзгүсү келеби? Ал жалаң өзүнө гана байланыштуу экен. Тагдырды өзүңүн колуңда да кыскасы. Өз тагдырыңды өзүң жаратасың. Кеңеш эке, бирок адамдын баардыгы элечи, баардыгы эле жакшы жашоону каалашат ой менен, жакшы жашоону тилешет. Жакшы машинени, жакшы үйлүү, жакшы кызмат, бийлик дегенде баары эле тилешет. Бирок эмнегедир ага баары эле жете бербейт экен да. Анын себеби бар. Ошону адамдарда күмөн саноо деген нерсе бар. Ишенбестик деген нерсе бар. Ушул кайтарат, бардыгын аркага кайтарат. Буга кандай ишениш керек? Мисалы үчүн жараткан ааламды кандай чеберчилик менен жаратып койду. Адамдын өзүн кандай кынтыксыз кылып жаратып койду. Эч кынтыгы жок жараткан. Ошолорду мындай сезиш керек да адам. Эгер жараткан ушулардын бардыгын жаратып аткандан кийин, анан эмне үчүн ал башка нерсени ойлосо, ошол нерсе жаралбай калат. Себеби адам да жаратуучу. Адамдын өзү да жаратуучу. Себеби жараткан атабыз өзүнүн угул-кыздарын ошондой жаратман кылып жараткан. Ошол ар кимдин өзүнө берген эркти кандай жашасаң, ал сенин эркиң деп берген да. Анан мисалы үчүн жана сиз айткан эмеге жооп катары эмне айтса болот. Үйдө эңседи. Же болбосо машинаны эңседи. Ушундага жетсем деди дагы, анан сразу күмөн санады, менде акча жок да. Мен каяктан табам муну? Мен же жакшы ишим болбосо ошого кантип жетсем деген күмөн кетип калды. Эч кандай күмөн санаштын кереги жок экен. Ишениш керек экен. Толук ишеним. Толук ишеним болсо, мына мисалы үчүн ошонун 3 кадамы бар дейт. Биринчи кадам ойду жөнөтүү. Ой ааламга кетет. Экинчи кадам ишеним. Жөнөттүңбү? Сен ошол нерсе колуңа тиген, мисалы үчүн лотерейдан утуп алсаң,
сүйінесің ишенесің бұл менің қолыма тиді деп. Анан Аллам айтат, сен ойыңы түстеп жакшынакай болуп күтүп кана ал. Акча башка проблеманы Аллам чечет дейт. Сен чечпейсиң дейт. Сен туура жөнөтүп коюп, өзүң сүйүнүп ошо колуңа тийгенде бер, анан кийин кандай болуп калганыңы өзүң байкабай каласың. Бирок ошончолук ишенимден кийин кичине аракет дагы керек дейт. Эмне үчүндүр бир кичине аракет кылып калсаң, анан эптен себеп болуп бул жөн эле айтылып аткан сөз да. Мен муну эметкеним, бул китепти которгондо дагы окуп алган эми үчүн. Ушул купуя сыр ачылгандан кийин миллиондогон адамдар жетишиптир да бардык каалаган нерсесине. Бул факт. Анан бир эле адам жетише турган болсо, башка кандай адам болсо да жетишүүгө мүмкүн экен да. Миллиондогон адам. Мен ошону эметкенден кийин анан эмне үчүн биздин кыргыз элибизге болбосун? Абдан сонун болот да. Бизди деп анан кийин мына ошондой эле анын сыры ошол болгону ишеним. Эч качан күмөн санабай жараткан бардык нерсе колуна келет. Анан Алламда айтылат. Байлыктын да эч нерсенин чеги жок, бардыгы бар. Канча миллиарддаган жер жүзүндө адам бар болсо, бардыгына жетирген байлык бар. Аны күмөн санабай эле, коркпой эле ушундай оюң менен жакшы болуп, анан эч күмөн санабай эле, кудуңдап эле ичиңен бая нерсеге жөнөтүп койгондон кийин, өзүңө ошондой ишенип, колуңа тийгендей көз алдыңа элестетүү, визуализация деп коет го. Элестетүү аркылуу эле кандай болгондо келет. Ошол нерсе анан кийин өзүң байкабай калат экенсиң, болосуң. Бул сөзүңүзгө бул азыркы визуализация деген жөнүндө бул жерде толук айта кетели деген оюм болуп атат да. Маселен, бул жерде айтылат, эгерде сен машинени аябай кааласаң, машина алам деп, машина буйрат деп. Ал тургай ошонун рулу кандай болот, өңү кандай болот, күзгүсү кандай болот дегеле бардык машинанын ичинен сыртына чейин ошону элестетип, ошону тарта бил деген нерсеси бар экен. Эң бирден бир негизги купуя сырдын ошол аягына чейин көрө билүү. Ошол эле боюнча дегенде, кызматта отурганда, мен кызматка барам дейт экен да. Мен кызматка барганда столум кандай болот? Столдордун тиги кишилер отурчу столдор кандай болот? Анын оймо чиймеси барбы? Иши кылып бардыгын ар бир майдасына чейин ошону сүрөттөп, анан кийин экинчи жолу отурганда ошонун баарын көргөндөй болгондо бул сөзсүз аткарылат деген нерсе бар экен. Ошол визуализация дегениңиз. Абдан туура. Бу да ошондой. Ушул боюнча, ден соолук боюнча да ошондой деп мен түшүндүм да. Бул илгери эмес. Джо Диспенза деген азыркы күндө өтө бир окумуштуу адам чыкты. Аң сезимдин күчү. Сезим бул знание, подсознание деген аң сезим деп которуп жүрбөйбү? Ошол боюнча айтылат да, анан эң негизгиси жөнөтүлгөн, ушундай бир окшоштуктар бар да, ошол жөнөтүлгөн ойдун кандай ылдамдыкта, тазалыгы, ойдун тазалыгы, анан ага байланыштуу адамдын көңүлүнүн куунактыгы дегел ошолордун бардыгы биригиш керек дегендей болот да. Эгерде бир нерсени каалап туруп, анан бу батыраак эле дегендей бир күмөн саноо, шаштыруу деген нерселер болгондо токтоп калат деген нерселер бар экен да. Мына сиз которгон мына бул китептердин бардыгына мен мурда окуй эле келем. Анан Екатеринбургда бир кыргыз адамдар менен жолугуп калып, анан ошолордун дагы ошол таасир берген. Муну окудуңуз беле дейт. Мен орусчасын окугам дедим. Мен кыргызчасын окудум деди. Ким Бермет үй бүлөсү менен жашайт экен ошол жерде. Ошол жолугуп калдык да. Бул жолукканыбыз 2009-жылы. Анан ошолордон угуп калдым дагы, анан ошол менен иштеп атканын айтышты. Жетишкендиктери барбы десеп, Кудайга шүгүр деди. Бирок айтпады аягына чейин. Сиз ушул китепти окугандардын, кыргыздардын арасында ушундай бир жетишкендиктер ой менен адамдар менен тааныштыңызбы, барбы? Мен өзүбүздүн эле жашаган жерден бир мисал келтирип кетейин.
Ошол китеп чыккандан кийин мектеп мугалимдерине таркатышка Завр району менен сүйлөштүк дагы, анан мектептерге тараттык мугалимдерден баштайлык деп. Кийин анан ошол Кербенде иштеп аткан бир келин бар эле. Директор болуп иштеп аткан мектепте. Анан алда калган экен. Баягы муну чын эле анан кызыгып окуган адам. Ишеним менен эметсе тезирээк неметет да, кабыл алынат да. Анан ошол көчөдө көрүп калдым, ана ошол келин учурашып, агай, мен сиздин китепти окугандан бери эле эмнени ойлосом ошол эле аткарылып атат да дейт. Жакшы болуптур. Эмнени кааласам аткарып атам дейт. Күйөөмө машина алып бердим дейт. Өзүмө магазин ачтым дейт, килем сатат. Эми жакында мен башка кызматка которулуш боюнча неметип атам, мен жогорулаймын дейт. Анан жогорулады. Мына ошол эле жерибизде көп алыска барбастан болгон. Анан жанагы визуализация боюнча бир немени айтып берейинби? Эми көптөр эми окугандар, көптөр мүмкүн окугандар. Тайгада Анастасия деген аял жашайт. Ал бияктан эми Россиядан баягы теплоход менен предприниматель болуп баягы соода кылып жүргөн бир жигит барып, анан ошол жактан порттон эметип аны көрүп калып, ал бир жөнөкөй бир кыз экен, анан менен таанышып, анан мен ошол тайгада өзүнүн поместьясы бар экен, баягы ошол жака баштап барып, анан жука кийинип алган, от жагайын десе от жактырбайт. Ал üşüyet, gidete bir 12-13 gradusda adam sevsem etesин, ал жапчаңлаң неме менен жүрөт. Эми кыскадан ошол ал өзгөчө аял да. Ал мурда жомоктор дейли, азыр берде турса тигил жактан барып көрүнүп кайра ордуна келе бере турган. Ушу азыркы заманда ошол бар. Жалгыз аял бар ушу тайгада. Анан кийин эми ал тиги киши менен анда жактырып калып, тигил кыскадандан бир балалуу болот, анан бул абдан неме. Эми ошондо анын ушундай мүмкүнчүлүгү бар экен. Владимир деген ошол 8 томдук китеп жазат Анастасия боюнча. 3 күндө ошо жазуучу кылып чыгарат, 3 эле күндө жанагы киши. Кийин ошо мен ошол 8 томдук чыгарат. Анан ошондо ал кызыгып көп нерселерди сурай берет да, тигинде эми дейт. Анан кийин башка планетаны көрсөтүп келейинби сага дейт. Макул дейт. Анан тайгадамда чалкасынан жатат, аны да жаткызат, колунан үстүнө коет, ошентип отуруп рухтарын алып, башка планетага барышып калат. Башка планетага вообще бир башкача неме, анан алардын жашоосу дагы бир өзүнчө. Анан айтат, сен баягы визуализация аркылуу ушу бир эметесиң, жасагың келеби дейт, ушул жерде ошону жасасаң, оюңда кандай болсо ошондой кылып жасайсың. Жасай аласың, мисалы үчүн бир машина каалаган. Ойлойсуң дейт. Бардыгын жакшынакай кылып ойлойсуң, ойлогонуңдун бардыгы ойлогондой жасалат ушул жерде дейт. Көзүң менен көрөсүң өзүң дейт. Анан баягы ойлонуп, анан кийин болду жасадым дейт. Бир малда баягы Орустан Жигулисин эметип жасалган экен, Жигули турат. Барса эшик ачылбайт. Ачып караса мотору жок. Нар жак жагында дөңгөлөктөр жок. Ал ошолорду ойлошалы ойна келип, кандай ойлосо ошол боюнча машина турат да. Вот визуализациянын күчү. Абдан баягы чын дилиң менен ошонун бардыгын ушу кыйынтыксыз ойлоп немесең, ал жаралып калат экен да. Ошого мисал кетем, ал боюнча ал өзүнчө жомогон. Бул теге негизи ушунча Анастасия мына бул жерде да бир китепти карап отурасыз. Мунун да башында сиздин жазганыңызды окуп калдым. Негизи эле мен суроо салайын деп атам сизге. Мына бул өзүңүз жогорку билимдүү мугалим, чыгармачылыкка дагы, маданиятка дагы тиешеңиз бар адамсыз. Ал эми ушундай сырдуу дүйнөгө кандайча болуп ушуга кызыктар болдуңуз, кандайча ким эбеп болду, ким себеп болду жашооңузда? Себеби дегенде сөзсүз түрдө эле
bir адамдын bir кыйналуудан пайда болот экен бул нерселер. Кээ бир банкрот болгондо, бир жан дүйнө банкроту болгондо bir башка жол издөө, башка багыттарды издөө болот. Ушул боюнча сиз өзүңүз жөнүндө бир аз айта кетсеңиз, кандайча ушул жолго келип калдыңыз? Эми Союз учурунда биз атеист болгонбуз бардыгыбыз. Кудайга ишенбес, ошондо саясат жүргүзүлгөн. Анан айылда ошо иштеп, музыкалык мектеп ачкам, өзүбүздө ошого директор болуп, анан ошол жерде иштеп неметип жүргөм. Анан биздин айылда Ажыбай Бергешбай деген билими жогорку, ушул Фрунзеден университетти бүткөн физика, математика боюнча, өзү физик негизинен. Анан баягы бизде баягы сырдуу дүйнөдө боюнча, тема боюнча болуп аткандан кийин бул эми ааламдык бир сырда. Ааламдан каалаган адамдарын кээде өзү тандап, анан ошого кандайдыр бир касиет берет экен да. Аны сен өзүң билбейсиң. Ал киши ошол лицейде иштеп жүрөт, иштеп жүрөт эле, бирок айылына барып, ошол жактарда жүргөн учурларда, ошол эле мезгилдерде. Анан муну ким эле чуркатат да көчөдөн. Чоң жолдон чуркайт. Аргазы жок, ал чуркабаш мүмкүн эмес. Болгондо да эки колду жогору көтөрүп алып чуркап кетет. Бирөө жолукса уяламын дейт. Аргам жок. Чуркаймын дейт. Анан кийин келип жолдун боюнда столбаны кучактатып коет дейт. Столбаны кучактап, аерде турамын дейт. Шыгылып абдан муну катуу сынап, ошондо башта эмне болгонун өзү билбей, анан бир күнү барып ошо өзүнө жакын жерде бир жайлоодо отун алып жүрөт. Отун алып жүрсө, 5 минут отун алгандан кийин эле от токтот дейт экен. Тетратручкасын алып алат. Алып алгандан кичине жазамын, болду бар. Ишин кыла бер дейт, барып иштеп атса дагы неметип, 3-4 жол неметкенден болду, таштай, жумушуңду ташта, кет. Караванга дейт, лицейге. Айылына барып аткан, айыл где-то 20 километр бар караван центринен. Ошол жерден чуркайт. 20 километрде чуркап келет. Машина келсе, адамдар келсе, кичине токтоп, муш болуп каламын дейт, өтөрү менен чуркаймын дейт. Ошентип отуруп анан жатаканада жатчу да, лицейде өзү. Жатаканасына кирет. Кирип, анан отургандан кийин анан шарт коет буга. Эгерде сен биздин айтканды аткара турган болсоң, мындай жакшы эл ачында атың чыккан адам болосуң. Аткарбасаң жоюласың дейт. Анан эмнесин тандайт анан? Ошо аламын дейт. Жабраил периште деп жазып коет акыл жагына жаздырып. Бул өз эмне жазганын билбейт, колун жастыра берет. Ошондой ыкма да мунуку. Ошентип жүргөн экен, мен анан мага лицейден бул жакта дагы немеде баягы сыпуту деп коебуз го. Ошондо да сабак берчү да. Ошол жерге өтүп анан көрүшүп үй жанында сүйлөшүп жүрчү элек, бир күнү бир убактарда жолукпай калды, 1 ай көрбөй калды. Менен кербенден ошо көчөдөн жогору үй жакка келатсам, менин алдымда баратат. Акырын жанаша барып, да бир 10-15 кадам унчукпай кете бердим, алда кетип байкабадан бир карап деп анан учурашып калдык. Эмне болду бала? Көрүнбөйсүң. Досум ушундай болду. Ошентип 1 айдан бери мына бүгүн чыктым, тияктан сурап, кимден сурайсың? Мени Аллам башкарат. Балама акча салганын сурадым, ошону акча салып азыр үйгө кетип атамын деди. Болуп туранда деп анан кийин чогуу басып жүр анда үйгө, чай ичирбейт эч жака деп анан сурайынчы деп сурады эле, уруксат берди меникине. Бардык отурдук, чай ичип атып анан суюк тамак кылган экен. Тамак ичип кашыктар менен темир кашык ичип атабыз, бир маалда кашыгы шакар деп ыргып кетти колуна. Жыгач кашык барбы деди. Бар дедим, сыр кашыктардан бар болчу, аны уруксат бербеди деди. Анан сыр кашык менен иште ошентип кетти. Анан ошентип жүргөн, ошо жанына барып, неметип жүрсөм, ошол жазып ошентип аткан экен. Ал өзү немеси менен жазып, түндөрдө тургузат. Тилин тиштейт, ыргып турат, отурат, жазат, саат 2 болобу, башка болобу, немеси жок. Эгер эшикке чыккысы келсе, тияктан өздөрү билет. Бар эшикке чыгып кел дейт. Чыгыл ошолордун гана айтканы менен жашап. Толугу менен.
Анан bir günü nemetip karasam, kızık gana jerini aytayın kıskaça. Neme jet atasın жазып koyuptur. Kayaktan mı жазып? Tiyaktan berişti. Menikinde жазып berçi, men de bilbeyt elimizden makul dedi. Otur öyle nemetip жазып, jet atamı жазып berdi. Болгондо да качан туулган, канчага чыгып өлгөн, эмне иш кылган ошолордун бардыгына чейин жазып неметип койду. Алды, рахмат дедим. Кийин анан очкиси бар. Очки менен эметет, эски очки, бир жагын мынтилсе, бир жагын баягы жип менен эмет кулагын илип алып. Анан мен айттым, Эргешбай, сага ушунчалык касиет бергенден кийин мүмкүн сенин очкиңди алып коет сурабайсыңбы дедим. Анан макул деп анан кийин сурады жазып. 10 күнден açık alabыз dedi. Ötkürdün dedi. 10 gün emez 3 günden keyin al jatakanadan nemetip Kerbenden bir jatakanadan jakşı jay bergen. Ana ошол жерде жазып отурган учурундан кийин 3 gün деле 3 gün болду. Анан алар ошо экинчи этаж бар, мейманкана, ал учурда мейманкана эле. Экинчи этаж da meymankana aslında muzikалық мектеп, мен ошол жерде иштеймин. Ал экинчи этаж үстү. Men кызыгам да эмнени жазып атыр. Ар күнү барам, эртең окуп анан эметип анан барып эметсем ачкысы жок эле жазып атыр. Алып таштады. Муну ыргыт деди дейт. Анан ыргытайын десем, жанында кеңеш деген бар. Экөө неметип. Айтыкейип. Анан ыргытпаң, муну кийин бир музейлерге коюп коебуз, ыргыттырган жок дейт. Мына ошол боюнча ачкысы жок, азыр китеп окуп жаза берет. Керемет. Мына керемет аламдын немеси. Мына сырдуу дүйнө. Сырдуу дүйнө деп мына ушуларды. Анан абдан эле бир кызык нерселер көп болду. Аны ага убактыбыз жетпейт, аны эметип отур. Өзгөчө ушундай касиеттүү адамдарга өзгөчө бир элдин астына кээде шылдың катары, элдин астына күлкү катары, маскара поз катары дагы көрсөткөн көп бир чоң сыноолор болот экен. Бирөөлөрдү жалаң оор менен ооруга жыгып. Эргеш экенин мен да көп жакшы билип калдым. Ошол киши бир жолу Таласка барып калганда бир Тересава япон монахы болуп барып калдык, дагы бир Украинадан кишилер менен. Талас Манасордого киргенде жана дарбазалар бар го. Ошол жерден кармады, чуркады. Ошондой чуркап тоону, Кароолдөбөнүн бийиктиги, ошол бийиктикке чокусуна чейин чуркап барды. Биз баарыбыз артынан жетпей калдык. Барсак ушундай теңселип турган экен, мурдунан каны акырын агып атат. Тигилердин артынан келгендердин баары жүрөгү түшүп калды. Ошентет. Анан бул кулап кетти, Кароол чокуда билесиз да, кулап кетет, кокуй деп анан мен да башына чочуп бирок баягы бул нерсени түшүнгөн адам катары тийбегиле дедим. Тийбегиле эчтеке болбойт, кулабайт, аталары кулатпайт дедим. Ошондо биринчи жолу көргөм ошол кишинин ушундай экенин. Негизи алган. Мына ошол кишилер менен баштап анан ушуга сиздин кызыгуу пайда болгон экен да, Эргеш акеден. Пайда болду. Анан мен айттым, бул жаза бересиң, бул эл окуса эмне пайда? Сен жазыла берсең, элге жетпегенден кийин. Десем, сен жарчы болот экенсиң деди. Сиз айтып атасыз. Мен айттым. Кийин анан кеңеш экөөнүн кошулганы да бир өзүнчө укмуш. Кеңештин тарыхы өзүнчө башкача кызык. Жарчы болгон дегенде анан кийин радио үзүлдөн анын жазгандарын окушка туура келип калды да. Өзү жазып алып, өзү коркот. Ой, койгула, угуспагыла элге. Биз берки кеңеш экөөбүз. Жок, биз коркпойбуз. Анан жарым саат радио үзүлдөн кечки саат 7-де окуй турган болуп калдым. Мен окуймун. Анан аны эл билип калат. 7 дегенде бардыгын таштап коюп, уже баягы үзүлдүн үйлөрүндөгү немесинде отуруп угат да, абдан кызыгат экен да. Кийин көп бир 2 жыл окудум окшойт. Кийин анан үзүлөм үчүндүр иштебей ошо мен эметип калды. Анан ошондон баштап анан кийин дайыма ошо чогуу неметип жүрүп калдык да, ал жакта абдан көп нерселер болду. Жастырганы туура чыга берет. Анан биз көп ишенбейбиз. Анан бир жолу ошо жатаканада жатып турганда болду бар, курсаң ойма менен чай ичип ал дейт. Ойма жок каякта. Анан кеңеш айтат, кече кызыңыз ойма таштап кеткен эле дейт.
өзі билбейт. Эми ушул окшо анан үчөө сүйлөшүп мындай неметип отурганда эми баягы бизди ишендирүү үчүн баардык нерсени тияктан эметип коет. Столуңарда мындай нерселер туруп мынтип сүйлөшүп атасыңар деп коет. Ошентип отурган атеист деген нерселердин баардыгы анан ишенишке туура келип калды. Жоюлду дең. Жоюлду. Мунун такыр эмес өтө көп. Эми бул чындыгында сыр эч чечилип бүтпөй турган сыр тааламдык. Алламдын сырлары. Биз укпаган, биз көрбөгөн эми толтура токой нерсе бул. Өмүрүң өткөнчө чейин бул нерсени акырына чейин түшүнүп адам үлгүрбөйт окшойсуң. Бул сырлар боло берет. Бирок бул ааламдын күчү чексиз. Мүмкүнчүлүгү дагы чексиз да. Вот ушуну окурмандар вообще эле бизди угуп аткандар шуну түшүнүш керек. Ага ишениш керек. Жашооңду өзүң эле жаратып аласың. Кудай ушунчалык эрк берген. Мен ушу менен кошо жанагы айта кетейин, мына Кудайдын өзүнөн түшкөн «Беседы с Богом. Необычный диалог» деген китеп 3 томдук мына ондай. Анан мен ошону окугандан кийин Акылбек шунчалык эркиндикке чыктым да. Шунчалык эркиндикке чыктым. Шыныгы жашоо кандай болушун Кудайдын өзүнүн сөзүнөн угуп. Эми аны Нил Дональд Уолш деген дагы ошо америкалык кишиге түшкөн. Ошол кишиден берилбеген суроо алынбаган жооп калган эмес. Мен ойлойм кээ бир суроолорду өзү айткызып, да ошого да жооп берип кылып толук боюнча жазган да. Мына бизге чейин мисалы үчүн биздин ислам дини 1600 жыл илгери болгон. Ага чейин кыргыздар ислам дини жок эле жашаган. Кыргыздардын байланышы күчтүү болгон алам менен. Ооба. Да ек көрсөм, ошол нерсе бизге таандык экендиги дагы билинип турат ошол китептенчи. Ооба. Биз башкаларга салыштырмалуу тиги киши жараткандын эмесине көбүрөөк жакын экенибизди ошол китепти окугандан кийин сезесиң. Анан мына диндердин чектелип калгандыгы боюнча айтып коет да булар. Кудайдын өзү динди ар бир динге наразычылык жерлерин айтат. Диндин кемчилдиги адамдарды чектейт. Кудай менен коркутуп мындай кылыш, дегендей кылыш, ал деген нерсе жок берилбеген экен, андай бүт бардыгы диндер ошентип баягы өзүнө каратыш үчүн, коркутуп бир нерсени жасатыш үчүн ошону өзгөртүп туруп, анан кийин адамдарга баягы өздөрүнүн шартын коюп аткандыгы үчүн Кудайдын айтканы бар, качан болот аны билет. Диндердин бардыгын жоем дейт. Все религии терпит крах дейт. Туура. Келечекте бир эле Кудайдын өзү менен эле байланышып сүйлөшө берет азыр. Мисалы үчүн азыр деле, мисалы үчүн мен эч ортомчу жок эле. Кайсы секут ал Кудай өзүңдүн ичиңде турат. Ооба. Сен эмнени ойлоп атасың? Вот бардыгынан. Баягы бирөөдү Кудай көрсөтпөй бир короз союп кел десе, эч жактан таап албаптыр да, подвалга кирсе деле ошонсуңар да. Ошон үчүн коркпо Кудайдан. Молдолор Кудайдан корк деп неме. Кудайдан коркпойбуз. Кудайды сыйлайбыз. Мындай кайрылмас. Мисалы үчүн атабыз бизди уулум, кызым деп кайрылат. Мисалы үчүн биз деле атабыздан жашыңда коркосуң, бирок кийин коркпойсуң, аны сыйлайсың да. Ошондой эле эмне менен сыйлайбыз? Чынчылдык менен, мамиле менен, адамгерчилик менен, кечиримдүүлүк менен, ушул окшогон жакшы сапаттар менен сыйлайбыз. Ошол сыйыбызды ал аяктан кабыл алат, билет, кимдин ичинде эмне кандай. Анын ошого жараша айтып атпайбы? Ар ким оюна жараша деп. Ошо оюңу билгени үчүн сен оюңа жараша сени жакшырта берет, каалаганыңа жеткирте берет. Кенжеке, бул немени абдан бир жакшы нерсени айттыңыз. Бул бүгүнкү күндө азыр мен ойлонуп кеттим. Бизде Кыргызстанда динге баш байлаган адамдар улам жылдан жылга чейин көбөйүп бараткан сыяктуу. Эми көчөдө тескери иштерди жасагандан көрө кандай дин болбосо дагы динге кирген адамдарды дайыма урмат сый менен кабыл алыш керек.
Бул туура нерсе. Бирок ошол сиздин айткан сөзүңүзгө караганда мындай чектелүү пайда болуп калып атат да. Мындайча айтканда бир рамканын ичине түшүп алып эле муну догма деп койсо да болот да. Ошонун нары чыгал. Ал эми жашоо бул чексиз айткандай. Чексиз. Ушунун эле ичине кирип албай, андан сырткары дагы өтө терең, купуя, улуу сырлар бар экен. Эмне үчүн бизге тиги ушул мынакей Ронда Берн, жана Джо Диспенза, Виталий Карнеги, тиги азыркы беседа с Богом деген китептерин, буларда чындыгында дин жок да. Жок. Ошон үчүн негизи кыргыздын көкүрөгүндө дини жок. Ооба. Кыргыздын көкүрөгүндө улуу ишеним гана бар. Жаратканга. А биздин дээрлик көпчүлүк, биздики элибиз динге кирип алып атпайт. Диндин чегине мындай кирип алып, ошондон чыга албай атканы. Көп нерсе ушундан эле болуп атат деп ойлоп атам. Мага сиздин немеңиз абдан жакшы. Мен бир эркиндик таап алдым дегенчи. Боштондук. Бул адамдын негизи жаралгандан баштап эң улуу максаты, бирден бир улуу максаты адам бардык жагынан эгемен болуу. Бийликтен, байлыктан, табияттан, президенттен, депутаттан дегеле адам боштондукта, эркиндикте. Бул өтө чоң улуу жетишкендик деп айтам. Туура. Мына чектелген боюнча азыр дагы кичине сөз кылалы, ушу өзүбүздүн эле дин. Медреселерди толтура ачып таштады. Мечиттерди мына мисалы үчүн бизге кыргыздарга караганда өзбектер өтө динге жакын калып болчу. Биз анын алдында эч нерсе эмес. Бага Каримовдун учурунда эле мечитти салдырбай, алар бардык ак топу кийип неметип калган, сакал коюшуп. Сакалын алдырып, допузун алдырып таштаган. Себеби анын келечегинин кандай экенин ал киши түшүнген ошол учурда эле. Биздин бийлик азырынчага түшүнбөй атат. Мен эмне үчүн эметмекмин? Кыргыздардын жаштарын көбүн маңкурт болуп калып атат азыр эмени диндегилер. Окуган арабча, кийингени арабча, сакалды коет дегендей. Анан чектелүү, же дубалап кой, башка кылабы? Сен башка бир акыл айта турган, аны укпайт. Фанат болуп калганда аны уккузу да келбейт. Ушу менен алар маңкурт болуп калат. Биздин кыргыздардын келечегине балта чабып кандай да кедей мага ошондой сезилип кетет. Мындай карасаңыз, диндегилер кайсыл баары ислам дини, ким демесе согуш каяктан чыгып атат. Исламдагылар да башка жактан эмес. Анан кийин эле мындайбыз дегенде, алар өздөрүнчө да канчага бөлүнүп кетет, кебанда эмес. Ал эми Америка жактарда мына китептерди жазган тигинде мындай баягы адамдар бизге караганда Кудайга жакынырактай болуп сезилип, эң биринчи адамга ушунчалык баягы таасир бере турган тарбия менен жазылат да мына китептер. Анан Кудайга мен ушу немен кошо айтып кетким керек да. Динге караганда муногу китепти жакшы өздөштүргөн адам Кудайга жакыныраак адам болот. Анан эркин адам болот, каалаганы жете турган адам болот. Аны ким кандай болсо ал өзүнүн эрки, эч кимге бу мажбурлоо жок. Просто мен өзүмдүн оюму айтып коюп атам да. Ошо андан сырткары мен муну даже кийин эме кылмакмын, өзүмчө неметип атам. Бул жерде балдардан башталат. Муну окуган балдарды өзүн өзгөртүп атпайбы? Сен окудум деп атпайсың, өзүн өзгөртүп берет. Ошондой болгон соң бул мектепте жогорку класстан баштап студенттер болобу, иши кылып кандай тармакта иштебезин ушуга жетишкен адам ар кандай ийгиликтин бардыгына жетише берет да. Мен ошон үчүн сунуш кылмакмын, эми баягы билим берүү министрлигинен эметип багалы өздөрү окуп көрсүн эгер неметпесе. Анан кийин мектепте балдар башка предметтердин дагы өзүнчө абдан чоң ролу бар да. Ооба. Бардык предметке караганда муну ондан көбүрөөк тарбия алып коюп, мунун пайдасы көп дейт, келечегине деп ойлоп атам. Жашоодо мунун абдан пайдасы чоң. Бу диндер жөнүндө айтып кеттик. Негизи кыргыз өзүнүн бардык жерде койдун ээси болсо карышкырдын кудайы бар. Бүгүн чуркаган албайт, буйруган алат. Кул жеймин дейт куйрукту, Кудай билет буйрукту. Бир ушундай бир улуу күчкө гана болгон ишенимдери көп жерде ушул макал лакаптарында. Эч качан мындай бир рамкага түшүп алган эмес. Кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымы, көчмөн дүйнө таанım философиясында эркин болушкан экен да.
Эркиндик бардык нерседен эркин болгон экен да. Мына эме диндердин өзүнүн менин өзүм жеке карашым диндердин өзүнүн доору аяктап баратат. Ар бир нерсенин өсүү жолу бар. Анан токтоор жолу бар. Чексиз бул аалам гана чексиз, ал эми адамдар ойлоп чыгарылган нерсе. Диндерди Кудай ойлоп чыгарган эмес. Диндерди адамдар өзлөрү ойлоп чыгарды. Ооба тияктан бир информация, бияктан маалымат алдык, ошого байланыштуу деп. Анан кыргыздар, мен дайыма бир ыр бар бирөө. Ажыга 6 жолу барсаң дагы, ак селдени башыңа чалсаң дагы, Алатоонун арстаны арап болбойт. Жетим киндигин өзү кескен, кыргызымды кыргызчылык өз оңдойт деген кеп бар. Укмуш экен муну. Бул кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымын, маданиятын, каада салт, мурас, дөөлөт мурастарын жок кылып аткан батыштын идеологиясы жана дин. Ошондой анан мына сөзүңөр ал. Мейли динди колдойлук дейлик. Ал дин ошондогу адамдар өзүнө тартыш керек да. Ал сөзү менен эмес, өзүнүн жүрүм туруму менен андай адам тартат да бир. Көрсөтмө курал катары жүрүш керек да. Мисалы үчүн мен өзүбүздүн элемеден мисал келтирейин. Мен жанагы Эргешбайдан түшкөн баягы маалыматтар укмуштар себеби ар бир баягы Канышай эжебиз болобу, Курманбек болобу, Манас ата болобу, Каныкейне болобу, ар кимиси өздөрүнүн рухунан маалымат берип ошолор жаздырып кетет. Жазганда дагы баягы неме этип, саатын качан баштадым этип, Каныкейне деп жазып коет, же Манас ата деп жазат. Эми укмуш таалим тарбиялык немелер бар да. Анан кийин мен бир күнү ушу мешитке барып адамдар көп келет, ошол жерде бир айтып көрбөйүнбү? Акыры алар деле тарбияга үндөп аткан го мечиттеги молдолор деп барсам, мени кууп чыгышты. Жолотпой койду. Тияк менен сүйлөшкөн ал болбойт деди. Алла менен сүйлөшкөн деген ал нерсе, ал болбогон нерсе деди. Анан көп өтпөстөн ошол райондогу мечиттин имамы уйрулук кылып, ал уурдап колго түштү. Ошондон үлгү алышыбыз керекпи? Имам, областной имам, анын агасы айтпай эле коеюн. Контрабанда менен имин арабыз Меккеге баратып колго түштү. Мына сага. Азыр араң кутулду, себеби жолдо баратып баягы кичине автобустун түбүн толтура асел неметкен филактар менен үстүн анан отургуч кылып, анан ошого кетип атканда, жолу жакындап калган учурда анан бир аял сыртка чыгып келем деп, сыртка чыгып неметип атканда машина уруп кетпейби аялды. Анан бул автобусту текшерип калбайбы? Текшерип калганда ичинде бүт асел. Араң кутулуп мына азыр жүрүп атат. Эми ошондон бир үлгү алабызбы? Мисалы үчүн биякты муфтиятты алсаң республиканы. Азыркы немени өстө баягы бир немесин дагы жок кылышты го. Тиги коррупция деген ушуларда да болуп атпайбы? Жок, бул болуп келген, адам бар жерде коррупция болуп келген, динде дагы өтө чоң акча. Кайсы жерде коррупция, кайсы жерде чоң акча болсо, ошол жерде коррупция болуп келген, туурабы? Акча жок, эки карапайым кембагалдын ортосунда коррупция болушу мүмкүнбү? Жок, мүмкүн болбойт да. Эгерде экөөнүн ортосунда дагы чоң байлык болсо, анда ошондо коррупция башталат. Мен баламды агоротуңду айдатып, мындай ошого төлөп кой деген. Кемин деле. Акыры Кудайга ишене турган болсок, анын эмесин аткара турган болсок, анан коррупцияга кетсек, ал сыйынганыбыз, намаз окуганыбыз баары эмне ал? Эми бул бүгүнкү күндө мен ойлойм, бул 70-80 жыл атеист болуп жүрдүк. Ооба. Бир четинен анан ошондо эгемендүүлүктөн кийин кыргыз элибиздин дээрлик көпчүлүгү ушу динге баш багып кеткени, биздин да бир кемчилигибиз бар. Биздин кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымдары көкүрөгүндөгү кийиз китебинен башка, манасынан башка көрсөтмө курал катары китеп болбоптур да. Анан баягы эгемендүүлүк болуп,
улам президенттигиндей болуп, улам тиги президент өзү минтип адамдардын ишеничи кете баштады. Анан каяка ишенебиз, эмнеге ишенебиз? Анан Кудай, анан канакей, ананга көрсө андай китептери толтура экен. Илгертеден диндин китептери толтура экен. Кандай басыш керек, кандай туруш керек, кандай жатыш керек дегендердин бары. Ошол биздин кыргыздын дүйнө таанымы ошол баягы Манасында аягына чейин изилдебей эле Манасыбыздын китеп болуп жаралганы 1958-жылы ошондо гана пайда болду да. Ошондуктан ал жагы кемчилик болуп калды, анан көпчүлүк динге бирилип кетти. Бирок мен ойлойм, канында кыргыз, канында Манасы бар. Бир күндө, бир түндүн ичинде өзүнүн баягы эне сүтү, ата каны талап кылган жан дүйнө талабы жарып чыгат деген ишеним бар. Бүгүнкү күндө биздин канча бир туугандарыбыз ошол ислам дининде жүрөт. Ислам дини, дин өзү жакшы. Дин өзү жакшы. Ушуну биздин элдер түшүнбөй атат. Биз mesela мен дин жөнүндө сөз кылсам эле сен динге каршысың дегендей. Жок. Динди бузган адамдарга биз каршыбыз. Динди бузган, диндер болуп келген, диндер дагы аягына чейин чыгайын деп калды. Ошондо дагы ошол бузган адамдар көрсөтмө курал боло албай атпайбы? Анан ошону туурайбызбы деген кеп болуп атпайбы ошолордо? Негизи бул теманы, бул өтө тема мындай бир чет опурталдуу, бир чети муну эртең дароо эле ар кандай сөздөр чыгат. Андан алысыбыз. Бирок кээде ушул нерселерди айткың келет. Ушуну эңсеген, ушуну түшүнгөн адамдар ушуну угуп калса, бул деген бир эле чети дегендей. Негизи кыргыздын өзүнүн улуу келечеги бар. Мына сиз дагы көкүрөгүңүз иштеген адамсыз, алам менен байланышта болуп дайыма ошо өзүңүздүн көкүрөгүңүздөгү кудайыңыз менен дегендей байланыштасыз. Кыргыздын келечеги кандай деп түшүнөсүз сиз? Барбы келечеги? Негизи. Яна бул болсо кандай келечеги? Кыргыздын келечеги өтө жакшы. Буга чейинки мына жашап келген күнүбүз бул аныңга салыштырганда күн эмес болуп калат. Келечегибиз болгондо дагы өтө укмуш. Бирок бул көпкө созулбайт азыркы жашообуз. Азыркы жашообуз көпкө созулбайт. Биз сен менен экөөбүз буга күбө болобуз. Мүмкүн кышка жетпей. Азыркы система түү орду менен башкача болот. Түү орду менен азыркы система башка болот. Азыркы иштеп аткан адамдар менен болбойт, бул маселе чечилбейт. Дагы бул жерде аалам кийлигишет. Сөзсүз түрдө. Ааламдын колдоосу менен буйруза, анын купуясын катарга турайлык. Мына көп күтпөйбүз, Кудай кааласа Кыргызда өзгөрөт. Ушундай чоң өзгөрүүлөр деги эле ааламда болуп атат. Ааламдагы баягы мен жанагы Джо Диспензаны айтып атпаймынбы? Ошондогу адамды ал башка темага, ушуга айкалышып кеткен үчүн гана сүйлөп атам. Ошондо адамдын өзүнүн касиеттеринин ачылышы, адамдын кереметтери, кудуреттери, Кудай көкүрөгүнө салган кудуреттерин ачыларына аз калды деген ошол жерде дагы ушундай өтө купуя кармап турган сыр бар экен. Ал сөзсүз түрдө ааламдагы улуу күчтөр, улуу аң сезимдер, улуу акыл эс ордосунан келаткан. Же болбосо бизге сырдаш болгон башка бир чен өлчөмдөрдөгү акыл эстүү, аң сезимдүү цивилизациялардан жардамга келиптир. Азыркы күндө келгенде дагы баягы атланттардын бир кезде колдонгон кристаллы адам бузулуп баратканда жрецтердин убагында муну катып коюшуптур да. Атайын чоң цивилизация адамдар баягы терс нерсеге буйруп жибербесин дегендей. Азыркы күндө мунун ачылганына 8 жыл болду деген нерсе бар. 8 жылдын ичинде ошол кристаллдар ачылып, азыр ошол адамзатты өзгөртө турган, цивилизацияны өзгөртө турган, адамдын аң сезимин өзгөртө турган доор келди деп ушундай чоң информациялар бар. Мен сиздин айтканыңызга ишенем. Ошонун ичинде эмне үчүн кыргыз дики оңолот деп атасыз? Башка элдики кандай болот? Башка элдерде оңолот.
Келечекте мына азыр согуш андай мындайлар көп болуп атпайбы? Бул нерсе деле токтолуш керек. Кудайдын тигил жактагы өзүнүн каалоосу боюнча эч кандай согуштун эч ким кереги жок, бардыгы мындай тынч жашооду каалайт да. Аны бир айрым адамдар гана неметип атат. Туура. Бул дагы токтойт. Ошого мынагы именно биздин Кыргызга жаңы келе турган бир Кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымына, жан дүйнөсүнүн аруулугуна, акыл эсинин тунуктугуна, дегеле илгертеден көчмөн адам бул меники, бул сеники дебей кенен жашаган жан дүйнөгө бере турган береги чоң дегенде уккум келет. Ошондой болот, ошондой адам келет. Башыбызга. Ал бир эле Кыргызга эмес, башка жакка дагы өзүнүн кадыр таасир бере турган адам болот. Анан эми мен муну ушул боюнча кичине айтып кетпейминби? Мен ушуну сурайын дедим эле. Ушул бул 10-чу уроки планеты Ванфим, 10-чу планета деп чыгып турган бул жерде сиздин сиздин Тиканбаев Кеңешбек сиздин жазган сөз алды бар экен. Ушул жөнүндө айтып берсеңиз бир жолу. Бул мындай болуп калды. Ошо айылда эле ошо Кербенде жашап жүргөндө бир күнү киоскка барып калсам, башка планеталар боюнча жазылган магия деген газет чыкчу эле, билбейм азыр чыгабы чыкпайбы. Анан кызыгып алып калдым, ой башка планетада кандай болду экен жашоо. Анан улам чыкканын улам баягы пачивка кылып ала бердим, окуй бердим, эметип жүрүп анан бир пачивка болду. Кийин акем рахматылык мага берчи деди, ага бердим, ал окуду, кайра кайтып берди. Анан ошол пачивка ошол боюнча жоготуп койдум. Башка берген эмесмин башка эч. Ошол жерде туруп жок. Анан бир 10-15 жыл өткөндөн кийин баягы китепте тигиндемелер чукуп атсам, бир тетрадка уроки планеты Ванфим деп көчүрүп койгон экен, толук. Ушул орусча чыгып атканда бул нерсе. Бул Ферганадагы, Өзбекстандын Ферганасындагы Наталья Диденко деген аялга ошол планетадан маалымат берилип аткан экен. Анан ал ошо магия газетасына чыгып аткан экен. Анан да бир кызыгы, мен ошону баягы мына айттым, 15-те муну таптым, анан кийин толук орусча эметем дагы ошол боюнча брошюра кылып чыгарып койдум. Эч бир адамды жолуктурбадым, ушундай макаланы окудум, мындай экен деп пикир алмашайын десем, эч ким болбоду. Бишкекке келсем деле андай сөз жок, өзүбүздө деле андай сөз жок. Бирок муну эметип койдум. Бул Ванфим деген планета. Жерден көлөмү 4 эсе чоң. Элинин саны жерден 4 эсе көп. Булар 200-300 жыл жашай берет. Буларда кара ниети, көр албастык, ичи так деген нерсеге түшүнүк жок. Билбейт андай нерсе эмне экенин. Анан эми элдер эми ишенеби, ишенбей калабы, мындай планета бар десең, өздөрүнүн айтканы боюнча жер күн системасындагы 10-чу планета биз деп өздөрү жазат. Биз бир бурчта туруп калып, ал силердин аппаратыңарга түшпөй калганбыз. Ошон үчүн күн системасында 9 планета деп силер астрономиядан окуп жүрөсүңөр. Бирок биз 10-чу планета биз да күн системасындабыз. Күндүн артында бир планета бар деп айтып жүрөт. Ошол күндүн артында ошол Нибиру деп дагы аталчу экен бир планета. Нибиру. Ошол планета, ушул планета. Анан эми ага немет болуш үчүн, факт болуш үчүн Ванганы алып барып көрсөтүшүп келиптир. Мен аны интернеттен Ванганы барып келгенин, ошо боюнча дагы мына кыргызчасын которуп койгом могу китептин. Аны ошого неметсе аны дагы кошо берем деген оюм бар. Ванга айтат: "Мен дейт, сүрөттөп бере албайм ал жердин кооздугун" дейт. Сөз менен аны түшүндүрүп бере албайм. Биз эми кадамдап басабыз дейт, болгон айрым алар секирип басат экен дейт. Тартылуу күчүнө байланыштуу. Ошондой мези бар экен. Аналар айтып, китебине жазганына караганда алар деле эт жебейт окшойт. Көп жашаган, анан баягы медитациясында баягы өздөрү таза болгон адам жашайт да жакшы. Ичи кара болбосо жашайт. Жумуртка жейбиз дейт.
Süt içебиз дейт. Демек аларда уй тоок бар. Өттерин жебейт экен, бирок жумуртка менен сүттерди пайдаланат экен. Анан эми ошондон бул жерде эми элдерге берген өзүнчө бир сонун көрсөтмөлөр, кандай жүрүш керек, кандай туруш керек. Мен анызынан дагы эмес, мына эле кичине жерде жазылганын боюнча өтө мен муну баасыз маалымат деп коем да. Бу жерде орусча жазылган, мен ошол кичине эле жерин кыргызча айтып коеюн. Эмне деген эме бул? Мындай да. Алардын бизге берген сабагы. Алар бизден 1000 жыл мурда жашаган, жана айтпай кетирмин. Бизди жердегилерди толук билет, кандай жашап атканыбызды. Анан силер изначальный дейт деп жаралганыңарда, силерде эки неме пайда болгон дейт тело. Тонкое тело, твердое тело деген. Силер баягы физикалык денеңерди гана көрөсүңөр дейт. Анан тонкий тело болгон. Силер эч кандай техникасы жок, ар кандай планетага бара турган мүмкүнчүлүгүңөр болгон дейт. Ошондой жаралгансыңар деп жердигилер суктанат. Силер өтө күчтүү ушундай жаралгансыңар. Бирок кийинки учурда дейт, силер баягы өзүңөрдүн көрүп турган денеңер менен иш алып дагы берки тонкий тело менен иш албай калдыңар. Баягы өзүңөр таштап коюп любой жака барып келе турган эме. Жана Анастасияны айттым ал. Ал ошого ээ. Жердеги бир адам ошол мүмкүнчүлүккө ээ болгон ошо жалгыз адам бар. Ошондон улам анан биздин мына жерде бияктарын неметкен адамдар өстөр окуп неметип алар. Ооба. Анан бир жери бала төрөлүп атканда дейт. Төрөлүп бакырып түшүп аткан учурда ошонун баш жагында туруп айтып кое турган бир сүйлөм бар экен. Сенин колуңдан бардыгы келет. Sen bardığına düşünüp, bardığına жетишүүң керек. Бул senin жердеги милдетиң деп айтып коюш керек экен. Ошол сөз жакы төрөлүп аткан баланын клеткаларына чейин сиңип калат экен. Баягы бала кичине чоңойгон сайын баягы клетка баланын өзүн мажбурлап акыл эстүү болушка, жакшы жүрүм турумга ээ болушка, жакшы келечек боюнча ойлонушка өзүн өзү мажбурлаган бала болуп калат экен. Бул деген керемет да. Кайсыл ата-эне мисалы үчүн баласын жаман болсун десин. Мен ошол жылдары анан кийин саламаттык сактоо министрлигине келдим Акылбек. Ушул жөнүндө бир айтып коеюнчу. Себеби министерстводон бир көрсөтмө ушундай нерсе болмоюнча төрөтүүлөрүндө аны эч ким пайдаланбайт экен, уруксат эмес дейт экен да. Мен барып бир көрөйүнчү. Мындай нерсени айтсам сүйүнүп кетер, жакшы болор эми. Жамандык эч нерсеси болбосо, болгону бир жакшы болсо деп кирсем, эми ал учурда баягы түндүк түштүктө күчөйүп турган бул учур эле да. Мен ушу акчадан дегенден эле кичине өң өзгөрө түштү. Анан мен айттым, ушундай бир маалыматтар бар эле, ушундай жаңы планета бар экендигинде мындай. Анан ушуну пайдаланса жакшы болду. Biz meditsina boyunca gana nemetebиз. Bunday nerseni mага куспа деп чыгарып берди. Ошол боюнча тарабай калды. Алиге чейин ошол балдар 10-15ке чыгып калат болчу. Азырда кеч эмес. Мында эмесе биздин дагы убактыбыз сиз менен сүйлөшүп отурганга не жетсин, бул өтө баалуу нерселер бүгүн да айтылды. Сизге чоң рахмат. Убакыт ушундай экен. Болбосо таң атырып сүйлөй турган маселелер дагы келгениңизге чоң рахмат. Бар болуңуз, дайыма ошо жан дүйнөңүз ушул дагы Кудайым берген чоң өмүрдө дагы изденүүлөр болсун, котормолор дагы болсун. Урматтуу теле көрүүчү, азыркы айтылган эң негизгиси адамдын ою менен дүйнө өзгөрө турган, адамдын ою менен баланын тагдыры өзгөрө турган, дегил адамдын тагдыры өзгөрө турганын бүгүн кеп кылдык. Мына ошол акыркы айтылган наристе төрөлгөндө ата энеси жанында турган киндик энеси болобу, ушул баланын кулагына азан чакыргандай
Sen bул дүйнөгө бекер келген жоксуң. Сенин колуңан бардыгы келет. Бул сенин жер жашоодогу өсүү, өнүгүүдөгү сенин бирден бир милдетиң деп шыбырап коюу. Демек, ушул нерсе мунун улуу чындыгы бар экенин, мына маселен мен буга толук ишенем. Сиздер да ушуну ишенип, ушуну аткарып коюп, ушу баланын келечегин бир көз салып койсоңуздар. Негизи эле бул улуу чындык. Бүгүнкү жашообуз эртеңки жомок, ал эми байыркы жомок бүгүнкү чындык. Арыбасын аруу кыргызым. Бар болуңуздар.